Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо шак жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алмаз Сүйүнтбек уулу. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын байма-бай берип келет. Кыргызстанда 2021-2024 жылдарда коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору иштелип чыкты. Антикоррупциялык жаңы стратегияны Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында бекитүү дагы сунушталууда. Коррупционерлерди кармап, камап чыккана тим болбостон, коррупцияга шарттаган элементтерди жоюу аракеттери кандай болуп жатат? Коррупцияны азайтуу үчүн эмне кылуу керек? Жемкорлукту азайтууда мамлекеттик деңгээлдеги стратегиялык документтердин иштөө механизми кандай болот? Биз ушул багытта түз эфирде кеңири сөз кылабыз. Биздин уктурууга экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев, философия илимдеринин доктору профессор коомдук ишмер Жамгырбек Бөкөшев, атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талант Разаков жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Айылчиев Элдияр Кудайбердиевич катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мына алгачкы сөздү Айылчы агай сизге берели. Мына биз коррупцияга каршы күрөш деп Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери айтып келебиз. Анан биз соңку маалыматтарды карап көрсөк, акыркы учурда бир 7-8 жылдан бери ушул коррупцияга каршы күрөшүү боюнча атайын бир стратегия жарык көрө элек экен. Мына кечээ жакында Коопсуздук кеңеши ушундай документ даярдалды деп президентке да сунуш кылды. Албетте деги эле ушундай учурда коррупцияга каршы күрөштү олуттуу алып барууда ушундай документтердин мааниси канчалык? Эми стратегия жазгандар да таарынбасын, кабыл алгандар да таарынбасын. Стратегия менен жазган менен эч нерсе маселе чечилбейт. Андай жазылган стратегия, программа, проект, реформа толтурабыз, жүздөп миңдеп саналат. Анан дагы бир нерсе мен такайлай айтам, эч качан коррупция менен күрөшпөйт, коррупцияны болтурбай коет. Жардычылык менен күрөшпөйт, аны болтурбайт. Ушунун айырмасын билишпейт да. Анан баягы бул коррупция десе бул баары эч ким билбейт да, муну мындай бир көз менен көрүп, кол менен кармаган эле бир душман сыяктуу көрүнөт да. Ал эмне деген душман, бул конкретно ким, эмне деген система, эмне деген механизм, эч ким эчтеке айтпайт. Анан коррупционер десе эле шакала мугалимдерди басып чыгырышат. 50 сом алып алыптыр, 100 сом алып алыптыр деп эле. Ал коррупцияга кирбейт. Ал жардылыктын айынан, айлыгынын астыгынан алып аткан бир соо үчүн алган бир неме деп койсо болот да бир. Ал 100 сом, 200 сом эч ким тагдырын эле чечпейт. Анан албетте бүт бардыгы тең эле президент баш болуп эле бардыгы коррупцияны болтурбайлы, антели, минтели деп айтат. Бирок аны ишке ашыра турган механизмдер керек да. Ошо механизм же болбосо мамлекеттин башкаруу системасы ошого ылайыкталбаса, мыйзамдары ошого ылайыкталбаса, биз бир-эки кишини камап коюп эле кыйкыра бергенден эч нерсе чыкпайт. Бул өзү система дейт. Бул калыптанган 30 жылдан бери калыптанган система. Элдин психологиясына сиңип калган бул өтө коркунучтуу көрүнүш. Азыр эч кимди эч ким менен алдай албайсың. Акча берип алдасаң болот, башка нерсе менен алдай албайсың. Идеология дейт, идеология деген эмне экенин дагы эч ким түшүнбөйт. Анан мына азыр бул жерде мамлекеттик системанын өкүлдөрү отурат. Мен ушунча таң калам. Эмне үчүн СНБнын балдары уголовный иш козгойт, кылмыш ишин козгойт, прокуратура мамлекеттин адвокаттары катары выступать этет. То есть прокуратуранын функциясын СНБга берип койгон. Финполициянын балдары мисалы үчүн буларга укукту берген, бирок бир Италияда 80-жылдары өткөн кылымда араң жоюшкан коррупциянын себеби экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Италияда кадимки азыркы биздикиндей система болуп калган да коррупция. Ошондо карабинерлер чыккан, карабинерлер деп коет биздин азыркы финполиция. Карабинерлер келген жерде сөз камоо, сөзсүз ошо жерде чоң чыр чатак болчу да. Ошондо араң барганан Италияда кичине бир аз тынчтык болуп, парламенти бир аз иштеп, премьер-министр иштеп калганда бир азыраак дагы эле бар дейчи, жок эмес. Бизде болсо ушу функциялардын баардыгы аралашып калган. Президент мисалы үчүн күч органдарын текшерип карап отурат, ошолорду жумшайт. Сот өзгөчө, сот бизде
неме шайланыш керек эле, тескерисинче назначаемый дейт. Назначаемый деген сөз бул инструмент деген сөз. Мамлекеттин инструменти болуп калат, эгер назначать этилсе. Эгер шайлачу болсо, анда элдин кызыкчылыгын, укукту коргой турган орган болот. Сот качан шайлоо тибинде келмейинче эч качан ал тиги ошо мамлекет башында отурган, аны назначать эткен кишинин буйругун аткарып отура берет. Мындай убакта бизде эч качан коррупция жоюлбайт. Мына мен мисалы үчүн жөнөкөй эле айтайын, Финполициянын балдары отурат. Булар деле бирдемкени ачып келишет, биремелер жазып келишет. Бирок ошол андан ары аягына чейин чыктыбы? Канча процент булар таап келген ачкан иштер аягына чейин чыктыбы? Бир Кудай өзү билет. Муну өздөрү да билбейт. Колдорунан алып кетсе, болду. Мынакей рахмат алып ачып келипсиңер, биз мындан ары улантабыз деп алып кетишет, ошондон ары дайыны жок. Эмне кылышыбыз керек анда Айылча? Системалаңдош керек. Мамлекеттик деңгээлде мен конституциялык кеңештин мүчөсү болгом. Ошондо айткам, президент, премьер-министр экөөнүн укугу мамлекетти экөө бөлүп алышты. Бирөө укук жагын алып алышты, а бирөө экономика жагын алып алышты, социалдык экономикалык. Парламент эмне кыларын билбейт, ортодогу бир мажүрө бир окат болуп калды десем, ошо кездеги конституциянын демилгелүүчүлөрү болбой койгон. Жок, 3 тең калсын деп. Бул 3 тең калганда, оказывается, мамлекетте безответственность дейт. Никто не отвечает ни за что. Бул бир, экинчиден бу биздин жаңыдан кабыл алган жана кодекс кабыл албадык, укук кодекси. Мына бул укук кодекси именно коррупционерлер үчүн атайы жазылган. Ага каршы эмес, ошолорду күзөтүш үчүн. Азыркы жанагы кодекс бул өзү өсүп өнүккөн аябагандай либералдуу, гумандуу өлкөлөр үчүн керек. А бизде болсо именно коррупция гүлдөп турган өлкөгө коррупционерлер үчүн керек мыйзамды кабыл алып койдук, гумандуу болуп койдук да. То аны башына сылап сыйпап гана 5-10 сом менен штраф салып чыгарып коебуз. А между прочим, Советтер Союзунун убагында ОБХ-тин балдары текшерип келгенде, КРУнун балдары текшерип келгенден кийин ал жерден чыккан жыйынтыктар боюнча 15 жылга чейин, даже атууга чейин кетип калчу. Ошонун бири да жок азыр. Анан мындай жерде эч ким эч нерседен коркпойт, эч ким эч нерсеге жооп бербейт, акча көрүп кутулуп кете берет. Даже түрмөнүн ичине мына камап койсо 15 жылга, 3 жылдан кийин кайра чыгып келет. Эмнеси ич ооруп калыптыр, тиш ооруп калыптыр. Муну чыгарбаса өлүп калат экен. Мына муну да коррупционный схема дейт. Рахмат. Рахмат Айылча агай, Жамгырбек агай, бирок биз кандай болгон күндө да мына Айылча агай бир келечектеги чоң пландарды, бир олуттуу өзгөрүүлөр жөнүндө айтып атат да, коррупцияны жанагы токтотуу, азайтуу, болтурбай коюу жөнүндө. Учурдагы иш аракеттер мисалы кандай баа бересиз? Мисалы сөзсүз эле жанагы буга чейин дагы 2003, 2005, 2009 жылдары, 2012 жылы ушул коррупцияга каршы күрөшүү боюнча атайын чоң программалар кабыл алынып келген экен да? Туура, биз өзгөчө кыргыз бийлиги эгемендик жылдарында катуу коррупцияга аралашып кетти. Муну билебиз. Биздин коомдо коррупция ар бир тармакта дээрлик кездешет. Буга сөзсүз каршы күрөш зарыл. Эми Айылча агайдын айтканында бир жагы туура, себеби биз бир документ кабыл алып коюп эле ушуну менен биз коррупцияны бууп таштайбыз деген туура эмес жыйынтык болушу мүмкүн. Бирок мындай документ керек. Улуттук стратегия бар, ар бир тармак боюнча стратегиялар иштелип чыкты. Ошонун ичинде эми узак мөөнөткө эсептелген ушундай коррупцияга каршы күрөшүүнүн стратегиясын мамлекет таразалап, талдап, жакшылап туруп бекитсе, муну ушул терс көрүнүшкө карата күрөшүүнүн бир шарттары, инструменттери, механизмдери, жооптуулар жана башкалар аныкталган бир документ керек. Мында менимче талаш жок. Кеп ошону анан ишке салып, жалаң эле бийликтин башында тургандар эмес, ошого түздөн түз тиешеси бар кызмат адамдары, коомчулук, элдин өзү, коомдук күчтөр, партиялар, биз баарыбыз мындай жапатырмак күрөшпөсөк, коррупцияны жеңиш, биз дүйнөлүк практиканы билебиз, өзүбүздүн мына 30 жылдык практикабыз бар дегенде, бул өзгөчө кыйын иш экенин көрүп атабыз. Эми буга чейин ар бир тармак боюнча менимче
коррупциялык талуу жерлер аныкталды. Бул көптөн бери иштелип келе жаткан программа, мынакей билим берүү системасында кайсыл жерде талуу жерлер бар, ички иштер органдарынын же болбосо дагы башка тармакта. Демек ошолорду эске алуу менен анан кийин азыркы биздин алдыбызда турган экономикалык, социалдык башка милдеттерди эске алуу менен биз бир стратегиялык ушундай документти иштеп чыгып, менимче аны талкууга алып чыгып, тиешелүү жактардын пикирлерин угуш керек. Анан кийин ошого жараша баарыбыз ар ким өзүнө тиешелүү кызматын аткарыш керек. Бул жерден мен Айылча Агайдын айткан бир оюн туура абдан колдойм. Жана коррупция деген бул болгон нерсе менен эле улам каерден чыга калар экен деп анан ошону басып жатып калыш эмес. Ошого жол бербей бөгөттөрдү коюп, тозуп, анан кийин себеби адам деген баары бир адам да. Мисалы үчүн азыр биз сот системасын баарыбыз мындай дооматыбыз бар. Бирок азыр соттордун баарын башка өлкөдөн бир таза адамдарды алып келип азыр отургузуп койсо дагы коррупция таптакыр тыйылып калат деп эч ким кепилдик бере албайт. Эч ким кеп системаны түзүштө. Жеке адамдарда эмес, албетте жеке адамдарга да байланыштуу. Өзгөчө жетекчилерге мына бизде дагы бир жакшы шарт, мына президентибиз катуу туруп атат. Өзүнүн атына ушу коррупцияга байланыштуу бир ээрчиген сөз жок. Демек калган жетекчилер дагы ошо өзлөрүнүн жеке тажрыйбасы, жеке иши менен дагы ушул бекем позицияда турса, кол алдындагылардан талап кылса, анан кийин коомчулук, тиешелүү органдар баарыбыз мындай бул маселени үстүрт карабашыбыз керек. Себеби биз кээде ошо бизнесмендер, кээде жарандар жана сотко иш түшкөндөр өзлөрү сунуш кылат да, туурабы? Эгерде соттошкон эки тарап болсо, эки тарабы тең сотко ошо коррупцияга тартат. Анан кийин бул жерде абдан мындай татаал, абдан тамырланган, абдан бир чиеленишкен маселе. Муну менимче ошол системалуу түрдө күрөшсөк, таптакыр жоюу берилбасак дагы азайтсак болот деп ишенимдемин. Талант агай, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө болуп жаткан ушул аракеттер, мисалы калк үчүн көрсөтүлүүчү кызматтарды электрондук форматка өткөрүү, санариптештирүү, жанагы патрулдук милициянын ишке кириши, деги эле ушулар коомчулукта көбүрөөк айтылып аткан, эл арасында көп сөз болгон коррупциялык элементтерди жоюуга бир түрткү болобу? Анткени биз болгондо күрөшпөй, ошону алып келе турган жагдайларды иликтешибиз керек деп айтылып атпайбы? Албетте, бул чаралардын жакшы жактары бар. Бирок эми коррупция ошо аны менен дагы тыйылып калбайт, бүтүп калбайт. Негизи дүйнөлүк бардык мамлекеттерде бар коррупциялык элементтер, коррупциялык иштер. Ошо өнүккөн Америка Кошмо Штаттарында дагы бар. Кичине алардын түрү башкачараак, мындай бир азыркы заманбап бир технологияларды пайдаланып, заманбап бир башка бир операцияларды башка бир мамлекеттер аркылуу жасаш мүмкүн. Кыскасы, бул коррупцияны багы түп тамырынан бери жок кылуу иш мүмкүн эмес, бирок күрөшүш керек. Бул себеби биздин Кыргызстанда мамлекеттин коопсуздугуна зыян келтирип аткан, шек келтирип аткан көрүнүш бул. Коррупция деген өзүбүз чакан мамлекетпиз, мүмкүнчүлүгүбүз дагы экономикалык кичине чектелүү. Анан ошого карабастан жанагындай саналуу кишилер, республика мамлекети кичине чакан болгондон кийин эл дагы абдан информация тез жетет. Ошондуктан тилекке каршы бул боюнча мына жогоруда абдан туура айтып кетти. Бул бир мамлекеттик органдардын иши эмес бул. Бул жалпы элдин иши. Бул эл дегенде эл дагы ошого кол кабыш кылып, өзүнүн пикирин билдирип туруш керек. Демек жана коррупцияга каршы күрөш жөнүндө, деги эле коррупция жөнүндө сын пикирлерди айтып аткан тарап эле эмес, баардык түзүмдөр менен кошо элдин да, коомчулуктун да аракети керек деп атасыздар. Сөзсүз, себеби эл өзү бул ишке аралашпай, мындай өгөй мамиле кылса, коррупция өзүнөн өзү азаят, такыр тыйылбаса дагы. Анан эл дагы мына жогоруда айтып кеткендей, жана сотторго сунуш кылып, башка кээ бир иши түшкөн немелерге сунуш кылып, албайм десе болбой артынан кууп баргандар да бар да. Мына азыр
мына тилекке каршы бир жаман нерсе, мен эми коопсуздук органдарында ветераны катары айтып коеюн. Бизде азыр кокуйлап эле ушу мамлекеттин жетекчилигин анан ушундай кылып эле анан биздин өзүбүздүн мамлекетти жок кылууга чакырыктар болуп атат. Ушу коррупция менен күрөшпөйт, мындай күрөшөт, тигиндей күрөшөт. А өзүң эмне кылдың? Ошо коррупцияны токтотуш үчүн. Бул эл колдобосо мамлекеттик чаралар менен эле бүтө койбойт бул иш. Мына Японияда практика бар. Эгер кандайдыр бир кыңыр иш боло турган болсо, алар уялбай эле, жана биз аны стукач дейбиз, эмне дейбиз, алар айтат барып. Айтпай койсо жооп берет. Мына исламда деле ошондой да, динде деле. Бирөө жаңылып атканын көрүп туруп унчукпай койсоң, ошо унчукпай койгон киши да күнөө. Анан ошон үчүн баягы бул нерсенин биздин элибиз туура түшүнүш керек. Өзгөчө жаштар. Кээде баягы жаштыкка салып, максималдуу бир эме азыр эле кылыч берсең бар бирөөнүн башын кыя чапкыдай. Далил барбы, жокпу? Аны карабайт. Мына өткөндө мына эми Жапыкеев деген жигит эмне болду? Жөн эле бирөөнү эми андай нерсени далил менен келиш керек. Далили жок эле ушундай болуш керек, бул байып кетти, соо эмес деп бирөөлөрдү мүмкүн бирөө өз эмгеги менен аракеттенип атат. Аны далил болсо алып келип могундай фактыларды текшергенде прокуратура болобу, ГКМБ болобу, башка ички иштер органдарына таштап коюш керек элдерчи өздөрү. Могундай кайрылып, анан бизде көп статьялар бар, күбөнү коргоо боюнча жана башка чаралар бар бизде деле. Анан мыйзамдарды иштетиш керек да, ошо мыйзамдарды. Анан башкаларды мынтип атат, анан эмне үчүн биякта карабайт? Мисалы үчүн мына азыр шайлоо кетип атат. Шайлоодо баланча деген кетип атат. Анын деген мындай бир жөн эле бир ылайбы шыбап туруп жамандап коюш оңой эле болуп калды. Эч ким эчтеке жооп бербейт. Өткөндө жанагы мыйзамды дагы ошентип токтотуп коюшту. Фейковый эмелер боюнча. Эми мындай таза жүргөн кишилер бар. Өзүнүн баягы кудуретин, мүмкүнчүлүгүнө жараша жашап аткандар бар. Анын бардыгын эле жамандап кое турган болсо, сен ушул соо эмес. Бул мындай кылган, мындан 10 жыл мурда мындай кылган, 100 жыл мурда дагы мына атасы мындай, чоң аталар мындай иш кылган деген немелердин бардыгын, эми бул фейковый нерселердин бардыгын азыр таза кишилерди эме азап тартып калышы мүмкүн. Биздин өлкөнүн мамлекеттик саясатында ушу коррупцияга каршы күрөшүү, коррупцияны болтурбай коюу боюнча бир топ эле тапшырмалар берилип атат. Мисалы, мамлекет башчысы тарабынан президент Сооронбай Жээнбеков мына ишемби күнү бизге салт болуп калган интервьюсунда дагы баса белгиледи. Жанагы коррупцияны болтурбай коюунун элементтерин биз батыраак механизмдерин ишке ашырышыбыз керек деген. Ушул багытта коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш алып барган дагы бир негизги түзүмдөрдүн бири бул өкмөттүн алдындагы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат. Мына ошол мамлекеттик кызматтын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Кудайбердиевич бизде орун басары Мирлан Жаныбекович менен бирге келди. Элдияр Кудайбердиевич, негизи эле азыр ушул тапта мындай коомчулукта көбүрөөк сын пикир сиздерге дагы айтылып атат, бирок ага карабай тапшырмалар аткарылып иш жүрүп атат десек болобу? Соңку маалыматтарыңыздар кандай? Албетте, саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Жогоруда айтылган агайлардын туура дагы айтып кетишти. Айыл Сарыбаевич дагы сынын айтып кетти. Мен ойлойм, бул мен жеке оюм, коррупция менен күрөшүүдө бул биринчи кезекте эмне керек? Бул эрк керек. Жакшы мыйзам керек. Бүгүнкү күндө ошо коррупция менен күрөшүүдө мамлекет башчыбыздын дагы бүгүнкү күндө биздин жетекчилердин дагы эрки жетиштүү деп ойлойм. Себеби буну биз байкап атабыз. Мен көп жылдан бери тергөөчү болуп иштеп, бүгүнкү күндө жетекчилик кызматта иштеп жатамын. Мындай бүгүнкү күндөй болгон эркти, бүгүнкү күндөй болгондой чоң аракеттерди мен мурун сезген эмесмин. Сөздүн ачыгын айтып коюш керек. Акыркы 2-3 жылда бул коррупция менен күрөшүү багыты аябай чоң катуу иш чаралар алып барылып атат. Бул себеби бул биз тергөөчүлөр буну көрүп атабыз. Себеби ар бир тергеп аткан иштерибизден сезилип атат. Ар бир мисалы Айыл Сарыбаевич айтып атат, илге мындай 5-10 сом взятка менен кармалгандар, 5-10 сом мугалимдер кармалчу деп. Эми балким андай фактылар да бардыр, бирок бүгүнкү күндө мен айтсам, орустар айткандай системный подход деп коет. Ошондой подход болуп жатат бүгүнкү күндө.
азыр мыйзамда өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2019 жылдын 1-январдан жаңы кодекстер иштеп баштады. Кылмыш жазык кодекси, кылмыш жазык процесстик кодекси, ошол кодекстерге бир топ дагы мүмкүнчүлүк жаралды. Себеби илгери аткаруучусу кармалып туруп, жетекчилери жоопко тартылбай калып калган фактылар да болгон. Себеби мыйзам менен жоопко тартылбай калып жатат. Бүгүнкү күндө мыйзамда жол берип жатат, аткаруучулары кармалып, алардын артынан чоң жетекчилер да кармалып отурат. Буну мен толук ишендирип айтып кете алам. Себеби биздин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы тарабынан тергелип жатат. Көп бир топ иштер аны коомчулукка деле жеткирилип жатат. Мисалы ар бир тармактарда саламаттык сактоо министрлигинде, транспорт министрлигинде, ошол эле бажы кызматында болуп аткан коррупциялык чоң иштердин бети ачылып, чоң жетекчилери жоопко тартылып жатат. Жоопко тартылып, мамлекетке келтирилген миллиондогон зыяндар өндүрүлүп, ошо адамдар камалып, чоң жетекчилер сотко кетип, бүгүнкү күндө сотто каралып жаткан иштерибиз аябай көп. Бул боюнча айтсак убакыт дагы жетпейт. Жалпы бирок аракет болуп атат деп аракет толук кетип атат. Бирок ошол эле учурда мына көп учурда сын пикирлер дагы айтылып калып атпайбы? Ошол коррупцияга илешкен, ага аралашкан көптөгөн жарандар дагы ошол толук ошол жоопкерчилигин тартпай калып атат деп Айылчагай. Бул дагы жана сиз айткан системаны өзгөртүүгө болгон муктаждыктан уламбы? Албетте, мен өзүм ревизия контролдон кенден да сабак берчүмүн өзүм. Өзүм ревизордо болгом, главный бухгалтерде болгом. Райфинательный салык инспекциясында иштегем. Азыр ошолордун баарын өзүм даярдап атам кайра. Анан мен действительно мен бу иштеп аткан балдардан көрбөйм. Действительно бул система өзү РНОК өтүү мезгилинен башталган 90-жылы. Биз 14-15-жылдагы чет өлкөлүк жанагы европалык өлкөлөр өткөн системаны башынан баштаганбыз. То есть жапай экономикадан баштаганбыз. Толук бойдон баардык экономиканы жоюп жиберип, анан кийин жаңы структуралар түзгөнбүз. Ошонун көпчүлүгү ошо мамлекеттин бир керегине жарай турган кызматтар чачыранды болуп бөлүнүп кеткенде, эмнесе бирине бири баш ийбесин, бирине бири көз каранды болбосун деп. Тескерисинче ошонун баары разбухание аппарата управления дейт. Разбухание аппарата жанагы контролирующий органдар дейт. Булар бирине бири неметпей калганда, баш ийбей калган, бирине бири отчет бербей калган, биринин иши менен бири координация деген жок калган. Азыр чынын айтыш керек. Ошон үчүн мына бул киши дагы ГКНБдан келиптир. ГКНБда менин өзүм классташым подполковник болуп, эрте кайтыш болуп калды. Полковниктерди билем көп эле. Ошолор анын үстүнө ГКНБга деген тандалган балдар барчы, отличниктер барчы. Абдан мындай таланттуу, күчтүү балдар барчы, идейный балдар барчы. Ана мен азыр ал балдарды азыр деле ошентип тандап алып атышат. Бирок эмне үчүн жыйынтык жок деп мен такай сурайм. Эмне үчүн жыйынтык жок? Эмне үчүн биринин ишине бири жооп бербейт? Эмне үчүн биринин ишин бири кайталайт деген суроолор бар. Анан кийин дагы мен айттым го, мына жөнөкөй эле финполициянын иши, бул балдар тапкан иштин баардыгы тең туура ачап следствие жүргүзөт, бирок ошол аягына чыгабы? 100%. Ошол аягына чыгабы деген суроо бар. Илгери мен өзүм да газетага жаза койчумун. Ошо газеттага чыккан макала, же болбосо ошол информация менен керек болсо уголовный иш козголчу. Анан аягына чыгарып койчу. Чалкан деген бар болчу. Чалканга чыккандан кийин бүттү ишиң, содан бүттү дей бер болчу. Мына азыр айтайын, өзүбүздүн балдардын көзүнчө. Мен өзүм Институт экономика финансынын директору болуп, университеттикинде, азыркыда эмес, директору болуп турганда Минобразованиядан балдар келишти. Эмне десем айтты, Минобразованиянын ревизорлорун реформа кылыш үчүн 20 миллион доллар жок кылдык эле, ошонун отчетун жазышып берип коюңуз деп мени. Эмнеге десем айтты, сиздин букчет кафедрасында балдарыңыз бар, өзүңүз да жакшы билесиз, отчет жазып берди. 20 миллион доллар эки ревизорду реформа кылыш үчүн. Минобразованияга ошо кездеги. Мына азыр информация сага. Мен таң калдым, алып кел дедим, акчаңар каякта? Азыр барбы, мен балдарды кошоюн силерге десем айтат, биз аны небак эле жок кылып койгонбуз, эми отчет түзө албай атабыз. Анда мен айттым, анда акча алып келип бергиле, ошо балдарга төлөйлү, отчет жаза турган. Ошо алган акчаңардан бөлүшкүлө десем, мынк деп кетип калышты дагы, жарым жылдан кийин институту жаап салышты. Мына коррупция менен күрөшөт деп ушуну айттым. Демек бул кадрлардан дагы көз каранды болот. Анан сөзүңө улай как раз кадрлардан. Бизде кадровый бизнес жоюлмайынча,
кадр бизнеси жоюлмайынча эч качан коррупция жоюлбайт. Себеби мен должность сатып алсам, мен саткан кишиге кийин баш бербейм. Анын сөзүн укпайм, нерсе айтам, мен сенден сатып алган болду, 2-3 жылга чейин жайма кой, мен берген акчамды ордуна толуктап алайын деп. Ошон үчүн мына министрлер премьер-министрди укпайт, вице-премьерди вообще эч ким укпайт. Же укту деп уктуңарбы? Вице-премьерлер бир министрди кызматтан алганын уктуңарбы? Губернаторду алганын уктуңарбы? Андай жок. Демек, кадр бизнеси деген өтө чоң жаман нерсе да. Анан бизди күнөөлөп атпайбы тиги Жамгырбек экөөбүздү. Силер жаман кадр даярдап атасыңар деп. А жаман кадр эмес, кеп жаман кадр эмес. Ошо жакшы кадрга талап жок. Жакшы кадрдын кереги жок болуп атпайбы? Же ошондой эмеспи? А жаман наоборот, ошо тескери ишти кылып бере турган кадрлар керек. Оң иштей турган кадрлар тез эле кубалап жиберет. Мен өзүм айтып атпайм, институту эмне үчүн жапты? Эмне үчүн дегенде мен эч кимге акча берчү эмесмин. Ректорго берчү эмесмин, министрге берчү эмесмин. Счетный палатанын балдары келгенде менден качып кетчү, текшерчү эмес. Келгиле бер, тамак берейин жок дегенде мен деле сыйлаганды билем десем, жок агай, разыбыз деп качып кетчү. Мына система деп ошондой. Жамгырбек агай. Мына кадрлар жөнүндөгү маселе туура. Бирок биз мындай нерсени карашыбыз керек да. Биз парламентти кантип шайлап атабыз? Мына мыйзамдарды кабыл алган парламентти. Парламентке акчалуулар, капчыктуулар келип атат дейбиз. Эми шайлоочуларды дагы биз ушундай акыбалга мындай кептеп койдук. Шайлоочулар айрым кандидаттарды билгени менен баары бир кайсы партияга добуш бергени келгенде мындай тандап, талдап добуш бергенге мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Себеби партиялардын программасы жок, партиялардын мындай бир өзүнчө идеологиясы жок. Улам шайлоонун алдында кошулушуп шайлоого катышыш үчүн гана тизме түзүлүп атат дагы. Анан мына баарыбызга мындай баарыбыз билебиз. 20га чейинки тизмеге салыгы бар, взносу бар, мынча төлөп ошол келгендер, андан кийинкилери, анан ошолор өзүнүн кетирген акчасын бир бийликке келсе мандаттын аркасы менен, значоктун аркасы менен бир нерсе кылып ордун толтурууга аракет кылат да. Алар жетекчилерди, министрлерди дайындап атат. Аларга бул таасир азбы көп бул таасир кетет. Кыскасы, демек ошол саясий партияларда дагы коррупциялык элемент. Албетте, алар жанагыдай салык салып аткандан кийин ошо миллиондогон акчалар каяктан? Мен мындай оюм бар да, мамлекет раз мыйзам чыгаруу бийлигин партияларга берип аткан соң, аткаруу бийлигин алар түзгөндөн кийин аткаруу бийлигин да берип аткан соң, соттор депутаттар аркылуу өтүп аткан соң, 3 бийликти тең партияларга берип аткандан кийин биз партиялык түзүлүштү, партийный устройствону оңдомоюн конституциялык деңгээлде биз бул жактан көп көп нерсени уттурабыз. Шайлоочуларды дагы айласыз биз ошол туңгуюкка каптап коюп атабыз. Коррупциялык аракеттерге түртөбүз деп атасыз да. Негизи мына бизде Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү ички иштер министрлиги, коопсуздук кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы деп атабыз, прокуратура деп атабыз. Деги эле баардыгы эле болгон аракетин көрүп атат да. Анан көп учурда шайлоо жөнүндө сөз кылып калбадыңыздарбы? Шайлоого мына баардыгын көрүп, иликтеп, жиликтеп атышат. Ошол шайлоого аттанган талапкерлердин ичинде дагы мурда соттолгондор, соттуулугу барлар, экономикалык айрыкча кылмыштар үчүн жоопко тартылгандар жана башкалар деп айтылып атат да. Демек бул ошол биз көп бир чоң реформаларды алып келет деген парламентке да ошондойлор баратат деген сөз да. Туура, муну биз билебиз да, мына эл өзүбүз билебиз. Ошол мына парламентке келгендердин арасында анын ким болгонун, каерде жүргөнүн, кээ бирлерин эмне терс кылгандарын билебиз, бирок шайланып келип калат. Же бир кызматка жетип алат. Анан аны бирок далилдеп, анын артынан түшүп бир нерсе кылыш дагы оңой эмес. Ушулардын баарын эске алышыбыз керек да. Эми чындыгында бүгүнкү күнү элдин башы айланып турат. Бар бир партиянын ичинде жанагындай одиозный фигуралар бар да, бирөө да соо эмес. Анан
дагы бир эмеси партиялардын аталыштары да окшош болот. Кыргызстан деген партиядан бүтүн Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан 5-6 бар, ошого окшогондор элдин башы айланып турат. Чындыгында кайсы партия таза деп айтайын десе, арасында жүрөт белгилүүлөр. Одиозный фигуралар жүрөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кичине тандоо маселеси кыйын. Анан бул негизи ошол мына БШКга дагы бир БШК болобу, башка атайын бир орган түзөбүзбү, ушул муну кылдат караш керек болуп атат да. Негизи мыйзам кабыл алып эле бизнесмен граждандарыбызды жөн эле койгула деш керек. Бизнесиңерди кыла бергиле, себеби алар ошо жанагындай эме кылып аткандардын көбү ошо бизнесмендер болуп атат. Ошол эле талапкерлер, ошол эле коомчулуктун өкүлдөрү көп учурда бир топ сын пикирлер айтылып атат. Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жүрбөй атат. Анан керек болсо коррупцияга каршы күрөш тандамал болуп атат. Айрым иштер көз жаздымда калып жатат деп эле ушундай сын пикирлер айтыла берет да, Элдияр мырза. Анан негизи эле сиздерде кандай жүрөт, ишти баштоо процесси кандай? Сиздерге маалыматтар түшөбү, өзүңүздөр издейсиздерби, арыз түшөбү, эмне кыласыздар? Ошону дагы мындай коомчулукка кичине ачыгыраак маалымат берип коюңузчу. Бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей 2019-жылдын 1-январынан тартып жаңы кодекстер иштеп атпайбы? Ошол кодекстерге ылайык бүгүнкү күндө илгери тартип башка болчу 2 жыл мурун. Бүгүнкү күндө ошол мыйзам өзгөрүү киргизилген, арыз менен жарандар кайрылат. Ошол эле сот тармактарда чыккан бир маалыматтар боюнча анын баары катталып, бирдиктүү жоруктар жана кылмыштар жөнүндө реестри бар. Ошо катталып туруп, ошондон кийин тергөө амалдары башталат. Ал боюнча иш тергелип, кылмыштын курамы аныкталып, тактала турган болсо, тиешелүү адамдар жоопко тартылып, сотко иш өткөрүлүп берилет. Ал эми бүгүнкү күндө ошол РПП деп коет, РПП катталган арыздардын көпчүлүгү айтылган маалыматтар такталбай калган учурлар да көп болуп атат. Себеби ар бир адамдын укугу конституция менен корголгон. Анан барып туруп эле жана бул жактагылар айткандай барып туруп баса калып кылычты алып чыгып алып барып четинен башка алганга андай жок азыр. Ошо иш жүрүп атат толугу менен. Тиешелүү ошо ар бир айтылган фактылар тергелип, аягына чыгарылып атат. Жана Айылчы Сарыбаевич айткандай, илгери Чалкан газетасы болсо, азыр соц тармактар. Өзүңүздөр билесиздер, Инстаграм, соц тармактарга баары чыгып атат. Ошол биз тергеп аткан иш боюнча маалыматтар чыгып кетип атат, ар кандай болуп атат. Ошол боюнча азыр тергөөчүлөр же башка кызматкерлер ошо тергелип аткан иш боюнча мындай бир коррупциялык жол менен ишти жаап койгонго мүмкүнчүлүгү, мындай айтсам, жок. Айтып коеюн, биздин кызматта башка кызматтар айтылган, башка кызматтарда деле ошондой мүмкүнчүлүк илгерикидей мүмкүнчүлүгү жок. Жаап жашырууга мүмкүн болбой калдыбы? Мүмкүн болбойт. Анан жанагы дублирующий деп айтып атпайбы Айыл Сарыбаевич? Бир органга баш ийбейт. Мен ойлойм, бул бир четинен туура. Себеби буну биз натыйжасында жыйынтыгын көрүп атабыз. Бир орган мисалы бир кылмышты жаап койгон болсо, ошол эле азыр бул мыйзам боюнча башка орган ошол кылмышты кайра козгоп, ошол эле кылмышты жаап койгон кызматкердин үстүнөн дагы чара көрсө болот. Ошо мыйзам ошого жол берет ошондой. Демек, ачыктык кайсы бир деңгээлде ишти алга жылдырууга жардам берип жаткан экен да, Жамбырбек өлө жардам берип жатат. Эми мен бир кошуп кетсем. Айттыңыз ага. Албетте, бул ар ким өз жумушун мактайт, мен эле өз жумушумду мактайм. Кантип эле мен өз жумушумду, өз системамды жамандайм. Мени өтө нааразы кылганы жанагы мурунку Совет обороны деп, анан кайра азыр Совет безопасности болуп атат. Совет обороны дегенде мен жазгам, бул Совет обороны мугалимдерден коргонуп атабы деп, же врачтардан коргонуп атабы. Что за это Совет обороны деп. Анан действительно ошондо ошолор секретариаты коррупционерлердин тизмеси деп министрликтерди жазып туруп, башына Минздрав, экинчиси Минобразование, анан калгандары эң аягында өзү болуп калыптыр. Бүт баары наоборот, ошо секретарият жана Совет безопасностьтун башында отурган адам айтат, мен сени эртең каматам десе, биринчи сразу ошого эң чоң суммадагы взятка кетет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде не столько баягы кишилер, адамдар отурган, сколько сама вот это системанын өзү, мамлекеттин өзүнүн түзүлүшү, анын ичиндеги бирин бири көзөмөлдөй турган структуралар, анан ошолорго кабыл алган кадрлар.
ошого жараша болот. Бул бир. Бул эми жалпы башкаруу системасы. Экинчиси эң эле чоң проблема бул биздеги жумушсуздук. Биздеги адамдардын көпчүлүгүнүн кедей жарды жашашы. Ар ким эптеп оокат кылуунун аракети. Анын негизинде бизде билим деңгээли төмөндөп кетти, түшүп кетти. Биз айтабыз ошондо бизде деградация кетти, люмпенизация кетти деп коебуз. А деградация, люмпенизация болгон сайын бизде бандитизм, воровство, жана каракчылык, уурулук бул кадырсе көрүнүш болуп калат. Ал эми мамлекеттик деңгээлдеги уурулук болсо бул баатырлык болуп эсептелет. То есть даңк орденин берип, кучактап өп туруп пенсияга чыгарып коюп атабыз. Мына ушунун баардыгы тең адамдарды психологиясын уже тескери кылат. Бул киши жана шайлоо жөнүндө айтып атасыңар. Шайлоодон эмне үчүн көңүл калып атат? Шайлоо биздин единственный, жалгыз мүмкүнчүлүгүбүз, бул эркиндигибиз. Кимди шайлайбыз, кантип шайлайбыз, каяка барып шайлайбыз деген бул демократиянын эң биринчи механизми ошо шайлоо. Шайлоону дагы бардак кылып таштадык. Эмне үчүн дегенде, действительно шайлоонун ичиндеги шайлоо мыйзамдары көпчүлүгү туура эмес жазылган. Депутат боло турган адамдар үчүн талаптар туура эмес коюлган. Ошону мына келээрде сураш керек болчу прокуратурадан, ОСНдин балдарынан, бул жигит жарайбы кандидаттыкка же жарабайбы? Олар экини тиги списокко киришсек болобу, жокпу жок. Керек болсо справка алып келиш керек болчу. Ошол жактан. Мунун артында күнөөсү жок, мамлекеттик ишке жарайт деген. Анан экинчиси билим деңгээлин текшериш керек. Эмне үчүн мага 8-классты бүтүп, көрүнгөн жерде бандиттик кылып, спирт сатып, көрүнгөн жерде керосин сатып жүрүп, анан ошо келип кайра парламентке отуруп, мени башкарып атат кайра. Мына, КГБнын полковнигин башкарып атат. Бул балдарды башкарып атат, ошолор. Алар өздөрү сескен жок. Алар башкарып атат. Парламентке келип башкарып атат. Келип кеткендин председателин 9-классты бүткөн бала кетип атат. Өйдө карап сүйлө, так сүйлө. Эмне менин көзүм карап сүйлөйсүң? Эмне деп атасың я деп кетип отурат. Мына ушундай парламентский корпус турган жер жана каякта башкаруу. Биз өкмөттүн кадырын кетирип салганбыз таптакыр. Парламенттен жана көгөнгө тискен костой кылып түзүп, эртеден кечке маңдайына отургузуп алып кетип атат. Эми ошо министрлерден кантип сүйлөйм? Коррупциянын себеби, шарты көп болуп атат да. Жана сиз окуу жайларына байланыштуу да айтпадыңызбы? Мына мен өзүм иштеп аткан окуу жайын мисал келтирип айтайын, Манас Түрк университетин. Бизде эч бир мындай коррупцияга bir жылчык жок да, мындайча айтканда. Биринчиден мамлекеттик кызмат иштеп атып, айлык аз болсо, сөзсүз эки жакты мындай алаңдап карап, каяктан киреше түшсө дейт. Бул түртөт. А бизде айлык жакшы, мугалим ал анча-мынча студенттен ушу бирдек алсам деп эч качан кызыкпайт. Кирүү экзамендери ачык, эч ким кийлигише албайт, эч ким бирөөгө жардам бере албайт. Бардыгы өз билими менен өздүк. Жөнөкөй экзамендер, күндөлүк кышкы жайкы экзамендер, мугалимдер бири-бирине басып барбайт. Бирөөгө баа сурап, бирөөнү мындай жээним эле тиги бу деген эч бир эмес жок. Бүт документация ачык. Студенттин жообу, ким экзамен алды, кандай болду, 3 жыл сакталат. Каалаган киши барып текшерип, мындай караса болот. Муну ушундай көптөгөн шарттардын натыйжасында бизде ал жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес да. Мүмкүн башка вуздарда деле аракет кылып атышкандыр. Ал эми жана доомат айтып ошол университеттерде коррупция бар деген. Эми ал көптөгөндө жанагыдай шарт болуп атпайбы? Даже ал жерде мугалим өзү ошол студент келбей эле койсо деп ошого кызыктар болот. Анан кийин акчасын көтөрүп келсе деп. Ушундай нерселер бар. Рахмат. Мына биз ошол мугалимдер, врачтар, дарыгерлер эми ал башка категория жана айлыгы аз болуп атат деп атабыз жана башка. Бирок ошол эле учурда чоң-чоң кызматтарда отурган, чоң-чоң мамлекеттик кызматтагы чиновниктер, мына соңку маалымат боюнча кайсы бир райондун соттун төрагасы дагы ушундай пара алып жатканда кармалды деген соңку маалымат тарап атат. Эми бул билип туруп эле ушундай кылмыштар баруунун, ушундай коррупциялык элементтерди жайылтуунун, аны түзүүнүн, уюштуруунун дагы мисалдарын көп эле көрүп атпайбызбы, Талант агай? Ошол биз системалык өзгөртүү керек деп күтүп отура бербестен эле ушуга бир чараларды көрсөк болобу? Ошо жана биз айтып аткан документ кабыл алынып калса, мисалы, тиешелүү түзүмдөр мына бири-бирине баш ийбегени менен бир топ жардам болот деп атабыз. Ушундай түзүмдөрдүн аракети менен бир иш кылсак болобу? Негизи бул сөзсүз түрдө бул эмелерди жасаса болот. Бирок дагы бирок жанагы эстир кезде мына эми айта берсе болот.
коопсуздук комитетинде иштегендер жакшы айлык алчу да. Жакшы. Ошондо да арасынан шпиондор чыкчу. Мына эмеде КГБ СССРдин центральный аппаратынан чыкчу болгондо да. Биз анан ошондуктан бул коррупция деген эме бул болот экен да. Бул адам болгондон кийин, коом болгондон кийин канча тарбиялабай, канча мыкты үй-бүлөлөрдөн да чыгып атпайбы. Ошондуктан буну эми багы 100% жок кылып албайбыз, бирок жанагындай шарттарды мыйзам чегинде түзсөк, что болбойт мындай нерсе десек, муну жанагындай моралдык жактан да осуждение болуш керек. Жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болуш керек. Коомчулук ошону төргө турузбай, ууруну бай болсо эле, азыр акчасы көп болсо эле төрдө отурат. Анын акылы кандай, деңгээли кандай, андай деген жок болуп калды. Эл дагы кичине мындай караш керек өзүнүн эмесин. Эл дагы самовоспитание деген болуш керек. Анан ушундай бир нерсени мыйзам чегинде түзүп койсок, мисалы үчүн кээ бир адамдар мына сөзсүз текшерүүдөн өтүш керек кандидаттар. Сөзсүз түрдө мурда бир жанагындай компур деп коет, материалдар бар беле кишиге шектелген беле, шектелбеген. Шектелген болсо болду, ошол эле жетиштүү болуш керек. Токтотот. Кой сен башка эле ишин кыла бер, бизнесиңе окатын кыла бер деп. Анан ушундай биз шектүү адамдар келип калат да, анан кийин анан мына шайлоодон шайлоого өткөн депутаттар бар. Мен алардын эмгегин төмөндөткүм келбейт. Эми эң көп болсо 2 жолу депутат болсун, анан кийин токтотуш керек да, анан кийин башкалар иштеш керек, жаңы күчтөр келиш керек. Анан такыр эле өмүр бою депутат болуп өтөм деген кыялда жүргөндөр бар окшойт да. Коррупцияга каршы күрөшүүдө эң жогорку кызматтарда, мамлекеттик кызматтарда турган чиновниктердин жоопкерчилигин көтөрүш керек. Анткени бизге келген угармандын пикири да, анткени Финполдун балдары ачкан иштер, кармаган адамдар андан чоң адамдарды ортого салып эле өздөрү боштондукка чыгып кетишет дейт. Ошондой учурларда болушу мүмкүн Элдияр мырза? Эми бул ушул фактыны мага берсе биз өзү териштире элек, кайсы факты болду экен. Бүгүнкү күндө андай жок биздин кызматта. Именно ошол жетекчилери, ошол кылмыштын уюштуруучуларын тауып, ошолорду тиешелүү жоопко тартып сотко кетирген биздин максат. Ошол боюнча биз иш алып барып жатабыз. Жана сиз өзүңүз да айтпадыңызбы, мурда айтылып калчу эле го, эл ичинде чабактар кармалат дагы, анын жанагы башында тургандар жоопкерчиликтен кутулуп кетет деп. Жана сиз айттыңыз, андайлар болбой эле, баардыгы бүгүндө андай болбойт. Эми тергөө толук далилдеп туруп, анан кийин мыйзам чегинде далилдеп туруп, анан кийин биз сотко кетиребиз. Болот учурлар далилдеш кыйын болуп калат. Тиешелүү далилдер жетишсиз болбой калат, анда уже биз кыйынчылык жаратылып калат. Рост кетет. Илгери биз жаңы мугалим болуп калган Анвар деген агайыбыз бар, ол юрфакта кандидат наукадан айтып калышты. Ал киши юрфакты бүтүп анан районго барса прокурор коюп коет. Прокурорго мотоцикл берчү, люлькалуу. Темел окуш чоң кезде. Анан ал киши прокурорду таштап аспирантурага кетип калыптыр. Биз таң калдык. Сиз прокурордук жумушту таштап эмнеге аспирантурага кеттиң десең айтат. Эми айлыгым 60 сом болсо дейт. 60, 70, 80 сомго. Мен ошо менен прокурормун деп чочуп кантип ийим деп алган дейт. Бирөөнү коркутуп мен акча ала албайм дейт. Мен үчүн бул это өлүм дейт. Просто невозможно. Андан көрө аспирант болом, мана кандидат доцент болдум, 320 сом алам. Мен дейт бала акырам дагы багылып атат, өзүм дагы авторитетим бар, каяка барсам сыйлашат. Мына бул өзүнчө бир феномен да киши ошо кезде деле бар болчу, мындай жок эмес болчу. Ошо кезде деле биз тияка бияка чуркачыбыз. Ошо кезде деле акча берилчү алчу, бирок азыркыдай деңгээлде эмес да. Анан азыр жана эмне үчүн элдер акчага сатылат, сатылбайт дешип эле баары сурай беришет. Эмне үчүн байлыкка кызыгат дей беришет. Бизде экономисттерде түшүнүк бар, теория бул өзү. Денежный фетишизм дейт. То есть акчаны кудай тутуу. Канчалык адам жаңыдан байый баштаган сайын ошончолук акча кызык боло берет. Ошончолук акчага кызмат сатып алат, акчага велосипед алат, акчага машина алат, акчага үй алат, акчага 2-3 аял алат, акчага барып өзүнүн соттук немесин сатып алат, 5 жылдык мөөнөтүн 3 жылга түшүртүп, же 10 жылдыгын 5 жылга түшүртүп, аны ойлоп калат, всё, акчам болсо болду экен, мен баарын сатып алам деп. Муну акчаны кудай тутуу дейт. Бизде азыр элде ушундай психология кеткен. Азыркы поколение могореки миллениумдар деп коет. Миллениумдар жана 90-жылдан кийинки туулган балдар, 80ден беркилерин покемондар деп коет. Булар уже жанагы соцсеттин балдары, силер айтып аткан.
соцсеттин балдары азыр китепти окубайт, ата-энесин укпайт. Кээ бирөө сакал сукал коюп атат, сакалың албайсың десе кайра өзүң турушат, сен кудайсың деп. Анан мына ушундай бир коомдун өзүндө деградация кетти. Мындай убакта президент 12 кыйкырса дагы, элдиярлар 12 чуркаса дагы мындай нерсени тыйыш кыйын. Ошон үчүн бул жерде действительно чоң бир күчтүү иштер керек. Анан бул албетте парламенттен башталыш керек. Мен башында эле айткам, парламентке мен өзүм деле жаа болчумун партияга, бирок партиянын ичинде жанагыдай биринчи ондук сатылат, биринчи 20-лык сатылат дегенде кийин угуп алып өзүм таң калдым. Ошого мен кол көтөрдүм. Элдин баары билет. Анан кийин антимонополийди мен өзүм түзүп, өзүм законуна кол койгом ошого эксперт болуп, антимонополий биринчи коррупционер болот деп мен өзүм оюма келген эмес ошол түзүлүп аткан. Финполициялар болсо, булар болсо мен үчүн просто чистота болчу. Себеби 85-жылы Жумагул председатель Сом миңгесинде отчет берип калды 5 жылдык. Ошондо кыруунун Минфиндин кыруусу 5 миллион сом таптыр. Минселхоз Минторг биригип 500 000 сом таптыр. Ушинтип критикалаганда, то есть Финполиция ошолордун преемниги азыр. Булар ошо Минфиндин кыруусунун. Анан булар жүргөн жерде действительно мындай таза болуш керек да, тазалап кетиш керек, жылан сыйпагандай кылып. Ошондой болуп атат, мына бул да аракет кылат, туура айтып атат. Бирок буга айтпайт да, муну биз минтип бошотуп койдук, антип бошотуп койдук деп. Сен ошондой белдер. Антип айтпайт. Факт боюнча иштеп тур. Факт боюнча иштейсиң, болгон кагазыңды жазасың, аныңды бересиң, өткөрөсүң. Сен өткөргөндөн кийин сенин жумушуң жок, отурасың. Өзүң ар жактагы жумушуң бүтпөй атат, толтура. Жанагы агай айтпадыбы, акчаны кудай тутуу, акча менен бардыгы бүтөт деген нерсе деп. Демек коррупцияга бир мамлекеттик органдар же кайсы бир жетекчилер эле эмес, коомчулук, эл өзү дагы катышып атат экен да, Жамгырбек агай. Ушул нерседен кантип барылсак болот? Менимче ошол бара-бара биз ооздуктайбыз, менин өзүмдүн ишенимим да. Эми бир чети биз алгачкы капитал деп коет. Ошондой доорду башыбыздан кечирип атабыз да, азыр байлык жыйнап атат элдин баары. Башка өлкөлөрдө атасынан баласына калган традиция бар, механизмдер түзүлгөн. Экинчиден бийликти пайдалануу, бул абдан чоң нерсе. Эми биз азыр кайра артка кайтып ар кимдикин чукуй албайбыз. Мына декларацияны баарыбыз толтургандан кийин бул да ооздукталат. Кимдин кирешеси канча, чыгашасы канча. Бирок буга чейин мисалы үчүн бир мында шарттуу түрдө айтайын, бир аким, райондун башчысы жерди сатат, башканы сатат, бир нерсе кылат, бирок өзүнө бир дагы нерсе жаздырбайт, аялына жаздырат, кудасына жаздырат, башкаларга жаздырып койгон. То есть ошо өзүнүн кызматын пайдаланып байлыкты топтоп алды да. Анчага айткандай, чын эле бардыгын акча чечип аткандан кийин канчалык көп акча, депутат болоюн десең акча керек экен, кызматка турайын десең акча керек, тиги керек, буга деп эл ошого баласын да ошондой тарбиялап калды да. Акча тап. Албетте акча керек. Бирок коомдо ошол ар нерсе өзүнүн баасын алыш керек, ар нерсенин орду болуш керек. Биз бара-бара ошого жетебиз деген үмүттөмүн мен. Коррупцияны да ооздуктайбыз, ошо татыктуу кишилер кызматка барат, жанагыдай бир булганган кишилер деги мамлекеттик кызматка жолобош керек, бир жолу бир жаманаттуу болуп калса. Айтор ар бир нерсенин ошо орду табыла турган коомго жетебиз деп ойлойм. Бул жерде мына кийинки өсүп келаткан муундун психологиясы жөнүндө дагы сөз кылдык. Чын эле кийинки балдар кандай болот? Башкача айтканда, ошо баардык нерсени колго алсак, жалаң эле коррупцияга каршы күрөшөбүз деп ошо менен дагы жыйынтык чыгара албайбыз. Тарбия, коомдук мындай тартип, коомдук пикир, партияларыбыздын иштери, жана мамлекеттик системанын тазалыгы, кадрлар системасын түзүү, айтор баардыгы бири-бири менен туташкан, анан бара-бара жыйынтык чыгат деген мен үмүттөмүн. Эми мен да ойлойм, ушул ойго кошулам. Бизде бара-бара жаш, муун, мына жаман нерселерди көрүп аткан учурлар болуп атат. Мисалы үчүн кээ бир өрдөгү муундардан, жаңы өсүп келаткан муундар, алар көрүп атат элде кандай сөз болуп атат, үйдө кандай сөз болуп атат алар жөнүндө. Бул дагы чоң тарбия, бул дагы чоң профилактика коомдук. Анан
кийин мен андай болбошум керек деген ойго келет. Мен Кыргызстанды гана сүйөм, өз мамлекетимди сүйөм. Башка мамлекетиме зыяндык келтирбейм. Мен патриотмун деген муун өсүп чыгат буюрса, ошондойго келатабыз акырын-акырындан. Бирок азыркы учурда кичине мамлекеттин жана бир аз мыйзамдардын башын айтып өттүк. Ушу тартипти бекемдөө боюнча жанагындай кээ бир мыйзам менен аракет кылышыбыз керек. Жанагындай шектүү адамдарды четтетип койгонго уруксат берген мыйзам болуш керек. Азыр бирдеме болсо эле сотко берем сени мынтем тигинде мен себеби билип атат, сот менен да сүйлөшүп алат. Аны жөн эле соттоштурбай эле не обсуждению не подлежит дегендей эле. Муну эметпей эле болбойт сизге мына мыйзам боюнча ушундай экен деп эле соттотпой эле соттоштурбай элечи. Мына ошондой эмеге жетип мыйзамдар өркүндөсө, анан кийин элдер өзү эле жанагы уурдаган немелерди жегендердин баардыгын өзү жек көрүп баштайт да. Анан ошо жанагындай миллиондогон акчаларды жеп, анан мамлекеттик мүлккө кол салып, ушундай бир чоң байлык топтогондор ачыкка чыгып атышы да кайсы бир деңгээлде коомго таасир тийгизеби? Бул жакшы көрүнүш, себеби элдер жаш өсүп келаткан муундар аны кайталабашка аракет кылат. Сиз жана дагы бир сөз айтып кеттиңиз, ошонун уландыса азыр айтып атпайсызбы? Байлыктын да эки түрү болот. Ар ким өз маңдай тери менен чуркап жүрүп, жанталашып, соода кылып, күнү түнү ишкерлик кылып, бизнес кылып, кара нан жеп, кара чай ичип, күнү түнү жүрүп, анан кийин улам бирине улап отуруп, ошо акыры миллионер, миллиардер болот. Бул башка нерсе. Башкасы бир эле күндө, 2 күндө эле боло калат. Бул башка нерсе. Азыр ушул экөөнү айырмалай албай эле бай десе эле баары жаман көрүп калышты. Андай болбош керек. Анан кызматчылардын да түрлөрү бар. Мамлекеттик кызматта иштейбиз деп тажап качып кеткендер канча. Мен билген милициянын бир следовательдери жумушка барып келгенге такси жалдап, анан кайратыгы обедте өзүнүн машинеси менен таксовать этип оокат кылган балдар болгон. Акыры ошолор службаны таштап кетишет, эмнесе тажадым бүттүм деп. Мына ушундай акыбал азыр бизде жанагы теневая экономика деген ошол. Коррупция деген теневая экономика. Бул коррупция десе эле ойлобогула, биринен бири миллион акчаны жулуп алып атат деп. Андай эмес. Теневая экономика деген ошо коррупциянын башы, коррупциянын жыйынтыгы. Теневая экономика ачыкка чыкса, мына службанын балдары ачыкка чыгарып, отчетторду тактап койсо, отчетун берсе, мына Жакенде туура айтты, жанагы налоговый декларация так жазылса, андан кийин аны так иштесе болот. А бизде бүт баары аралашып калган азыр. Кандайын аралашып калган. Ошону системага салыш өтө оор. А бирок можно. Себеби жакында бир жакшы бир бизнесмен жигит айтты, Эмил. Ой, биздин республика бир эле бир корпорация да дейт. Чоң корпорация да. Ушу корпорацияны эмне үчүн биз бир татнакай кылып, башкарып татнакай бир калыпка келтире албайбыз деп өзү таң калып атат. Просто бул жерде жана эрк деп атасыңар. Мен эрк деген сөзгө каршымын, саясий эрк дегенге. Наоборот, баш керек, акыл керек, анан кийин каалоо керек, аны эрк дебейт. Башың болсо эркиң болот, мээң болсо эркиң болот, билимиң болсо эркиң болот. А эчтекең жок болсо эркиң жок болот. Ошон үчүн такайлы сурай беришет, ушу саясий эрки жок, саясий эрки жок эле башы жок деп эле эмче айтпайт. Рахмат. Элдияр мырза, мына коррупцияга каршы күрөштү ыраттуу жүргүзүүдө, мисалы, азыр сиздер иштеп аткан иштөө процессинде көрүнүп атат да, мыйзамдык база талапка жооп береби? Анан сиздер дагы өз алдыңарча бир сунуштарды берип туруу мүмкүнчүлүгү барбы? Аябай сонун суроо болду. Жаңы кодекстер былтыр кабыл алынганда бир топ кылмыштар гумандаштырылды. Ошол эле учурда коррупция, анан башка кызматтык кылмыштар боюнча наоборот болду. Оротуп жазалары. Анан жаңы кабыл алынган кодекстерде да бир топ мүчүлүштүктөр болду, кемчиликтер болду. Ал жерде чектүүлөрдүн, жабырлануучулардын укуктарына тиешелүү ошондой бар кандайдыр бир жетишпестик, процессуалдык кадамдар боюнча да бир жетишпестиктер болду. Ал боюнча атайын жумуштуу топ түзүлүп, бүгүнкү күндө дагы ал иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин болгон өзүбүздүн сунуштарыбызды берип жатабыз. Себеби иш жүргүзүлүп жатканда бир кандайдыр бир проблемалар чыкканда, ошо биз проблемаларды айтып, жумушчу топ менен кеңешип, атайын чогулуштар болуп турат, кеңешмелер. Алар боюнча өзгөртүүлөр да киргизилди бир нече. Анан бүгүнкү күндө мыйзамдар иштеп жатат. Кылмыштын бетин ачканга толук мүмкүнчүлүк бар. Бар, мыйзамдык база.
жооп берет. база жооп берет. Мына биз бир топ убакыт, мына 1 саатка жакын убакыт ошо коррупция жөнүндө сөз кылдык да. Демек коррупцияга кайсы бир адам, кайсы бир чиновник, кайсы бир түзүм эле эмес, жалпы коомубуздагы кемчиликтерди жоюу менен жетебиз десек болобу, Жамгырбек агай? Туура, биз албетте эми мындай бир принцип бар, сөздөн ишке өтүү деген. Бул дагы бир эме, баягы бир анекдот бар го, корбаш өзү отурбайбы дегендей. Анысыкандай ошол сөздөн ишке өтүп, сөзүбүз менен ишибиз туура келип, жөн эле сөз жүзүндө айтып, сөз жүзүндө талап кылбай, ошо баарыбыз бул нерсе түбү мамлекетке зыян келтириши мүмкүн экенин, мамлекеттик коопсуздукка мындай зыян тийгизиши мүмкүн экенин сезсек, биз баарыбыз мындай күрөшүшүбүз керек. Рахмат. Кыскача Айылчы агай. Кыскача мына Кытайдан келген бизнесмендер сабап атып, кытайлыктар президенти баш болуп Кыргызстанга тетир карап кетти. Биздин президенттин авторитетин ошолор түшүрдү. Эми биздин президент Си Цзиньпин менен сүйлөшүш үчүн эле мурун ошо Кытайдын инвесторлорун биз коргошубуз керек эле. Ушуга окшогон майда чүйдө нерсенин баары мамлекеттин президентине доо келтирет, туура айтты. Мамлекеттин фундаментине доо келтирет керек болсо. Ошолорду диверсанттар деп түшүнүш керек. Рахмат. Мирлан Жанышбекович, сизге дагы сөз берип коелу. Мен айтайын дегеним, бул коррупцияны кантип жеңебиз деп атпайбызбы? Менин оюмча мындай да. Эгерде могу элде, коомдо коррупцияны жек көрүү болбосо, жалпы ансыз кыймыл болбойт. Бул коом деген 5-6 прослойкадан турат да, мисалы. Байлар бар, башка прослойкалар бар. Эң магы коомдун көп составы ушул коррупцияга каршы чыкпаса, ичинен жек көрүп, анан ушуга билгенин, көргөнүн улам ачыкка чыгарып, айтып, ушул сыяктуу мындай жек көрүү менен мамиле кыла баштаса, ансыз мисалы жалаң правоохранительный органдар же бир депутаттар, допустим, парламент, же даже какой-то прослойка жаңгыс аны эч кыла албайт. Жой албайт. Общий эл мындай жек көрүү болсо, допустим, мына мал урдоо 90-жылдары көбөйүп кеткен. Ал общий проблема болду. Анан ошондо эл мындай страдать эткенде, ошондо жек көрүү баары жалпы аракет кылып. Рахмат. Рекет деле ошондой болду. Керек болсо Таластанда таш бараңга алып, ошондо токтоду. Ошондой элдин эмеси керек. Общественный порицание деп коет орусча. Урматтуу радио каармандар, биз коррупция боюнча түз эфирде сөз кылдык. Биздин уктурууга экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев, философия илимдеринин доктору, коомдук ишмер профессор Жамгырбек Бөкөшев, атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талант Разаков жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Айылчиев Элдияр Кудайбердиевич, орунбасары Жалгасынов Мирлан Жанышбекович менен бирге катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Алмаз Сүйүнтбек уулу. Урматтуу угармандар, сиздер бул программаны Facebooktагы Биринчи радионун баракчасынан да көрүп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.